Kurmancan dakka, kurmancan dakka. Өзгөчө үнү жана негизинен кыргызды даңазалап ырдап, калк арасында салмактуу орду бар Гүлзада Рыскулова чыгармачылыгы менен кошо жеке жашоосу тууралуу айтып берди. Учурда ал 3 уулдун энеси, сүйүктүү жубай жана атактуу ырчы. Ар бир көрүнүшкө эмоционалдуу жана чыгармачыл көз караш менен караган ырчы колго алган ишти берилүү менен аткара тургандыгын айтат. Ырдап жатып транска кирип кеткен учурлары да болот экен. Жараткан көкө теңирдин жалынан бүткөндөй, каяламдын баарысы астын үстүн түшкөндөй. Акыркы жаңылыктар ушу мына жаңы жылдын башталышында Айкөл Манас деген клиптин бет ачары болду. Бул композицияга аябай көп даярдандым эле. Анан ошол жаңы жылдын кириши менен мен презентация кылганга жетиштик. Абдан ийгиликтүү болду деп ойлойм. Манасчылар бардыгы келишти, аябай жакшы кабыл алышты, жакшы ой пикирлерин билдиришти. Рыспай Исаков өзү ошо алгач ушул эпосту алып чыгаарда ушул Иса менен кеңештим эле. Андан ал абдан жакшы колдоп, албетте эмне үчүн болбосун, чыгармачыл адамдар баары эле Манасты айта жүрүш керек деп ошондой өзүнүн ой пикирлерин айткан. Ömür çirkin qanday uzak жолду. Түнү бир окумда окутуп атканда эле ушул окумдан чочуп ойгонуп эле бир сырдуу бир оонду кайрыкты ушул жан дүйнөмдө кайталап атыптын да. Анан ал кайталана берди ошол кайрыктар. Анан бир учурда эле анан сөздөрү келе баштады. Анан ошентип жалган дүйнө кезип, жандар өткөн безип деп анан сөздөрү шар эле келип баштагандан мен ручка барагымды алып, эми мен чыгармачыл инсан болгондуктан дайыма мен даярданчу ушул столумда дайыма ручка барак турат эле ошол учурларда. Анан тура калып эле анан жазып кирдим. Ошентип 5 куплет ыр ырдын тексти эч кандай мындай токтоосуз анан шар келди да. Мен аны үлгүрүп жазып калдым. Анан эртеси күнү окуп көрсөм, сөзүндө бир да кынтык жок экен да. Менин оюмча бул да жөн болбосо керек. Оңдойн десем өзгөртөйүн десем өзгөртө алган жокмун. Анан ошол боюнча оон дагы сөзү дагы бир учурда жаралды. Анан бул да балким бир космос менен ошол учурда байланыш болсо керек деп ошентип жаралып калды чыгарма. Акылы жок, нени каалайсың, сен айтканың жок. Акылы жок. Акылым жок дегенге ооба сын пикирлер айтылыптыр, көп эле ооба. Комментарийлер жазылыптыр. Мен терим калың болуп калган. Башында ушул комментарийлерде алгач ошо жаңы чыгып жүргөндө мындай жүрөгүмө жакын алчумун. Анан азыр болсом мындай жүрөгүм менен эмес, мен акылым менен кабыл алып калдым да ошол комментарийлерди. Өзүмө бул ыр аябай жагат. Мен чындап эле бул ырды ырдаганда, айрыкча ошол концертимде жандуу аспаптардын коштоосунда ырдаганда мен чындап эле өзүм корпусуман чыгып мен кадимкидей учуп кеттим да. Өзүмчө эле бир башкача эйфория абалында болдум. Анан бул ыр мага мисалы эч кандай комплекси жок, эч кандай рамкасы жок, эч кандай бир кандай десем, мындай и так биздин жашообуз мындай кысымда турат го көпчүлүк учурда аны кылба, буну кылба. Бул чыгарма мага бир канат бүткөндөй болот да, чыгарманы аткаргандачы. Чындап эле баягы аялдын таbiatындагы бир назиктиги, эркелиги, кыялкечтиги, сезимталдыгы, мээримдүүлүгү ушундай баардык сезимдер мындай айкалышып кеткендей сезилет да. Бул өзү чыгарма мындай философиялык мындай терең мааниси бар чыгарма. Көп эле түшүнүшү мүмкүн. Акылы жок экен Гүлзада депчи анан. Мейли акылы жок деп деле ойлосо андан да эле жакшы. Мен айтар элем чыгармачылык деген бул деген мындай жаратылышка салыштырат элем да. Жаратылышта канча кооз ар түрдүү гүлдөр бар, алардын өзүнүн өңдөрү бар дегендей. Ар түрдүү жаратылышта ар түрдүү инсандар жашайт, ар түрдүү жан жаныбарлар бар.
ар түрдүү өзгөчө бир кубулуштар бар. Ошондой эле бир сахнадагы музыка дүйнөсү дагы ошондой мындай кубулуштарга, түстөргө бай болсо, эмне үчүн болбосун. Жаратылыштагы мисалы чымчыктардын сайраганы өзүнчө эле бир музыка да, өзүнчө бир кайрыктар бар. Аларды мындай даана сезип, угуп көрсөң, шындыктыдай сонун обондору бар. Анан биздин кыргыз обондоруна окшош да. Анан ойлоп калам, ошо биздин ата-бабалар дагы ошо сайраган чымчыктардын үнүнөн алып, суунун шаркыраган добушунан алып, шамалдын күүсүнөн алып, жамгырдын үнүнөн алып, балким ошентип мындай жаратса керек деп ойлойм да чыгармалардычы. Бир жолу Япониядан бир коноктор келип калышты да. Анан аларды ушундай бир кызыктуу болсун деп Алайдын бир жайлоосуна алып бардык. Анан ал жерде мындай кичинекей там болчу да. Анан ошол тамдан суулар тамчылайт да, жайлоодун эми бийик жер да. Анан суулар тамчылап, анан жанагы тазиктерди баарын суу тамчылаган жерлерге коюп койдук да. Анан кийин алар келген учурда аябай жамгыр, аябай нөшөрлөп жаап атпайбы. Анан эмне айла жок, ошол эмелерди коюп койдук. Анан кечирим сурап атабыз да, эми ушундай кечирип койгула, мындай ушундай абал болуп калды, эми туура түшүнөсүздөр депчи. Десек алар аябай жыргашпады. Бул өзүнчө эле симфония, мындай мүмкүнчүлүк дайым эле келе бербейт, табияттын үнүн уга турган. Биз ушунчалык эргип жыргап атабыз, дагы жаасын, дагы ушундай жамгырдын үнүн угайлык. Карагылачы, ар бир тамчы өзүнчө үн салып атат деп ушинтип эргишти да. Бирок ал үчүн аны сезиш үчүн дагы өзгөчө бир жан дүйнө, назик жан дүйнө керек деп ойлойм да, ушу табияттын үнүн сезиш үчүн дагы. Стилисттер менен иштешем, албетте стилисттердин жардамы керек, бирок сөзсүз түрдө мага биринчи кезекте жагыш керек. Анан өзүмдүн мындай кошумчамды айтып турам да, стилисттерге дагычы мындай болсо депчи. Алар болсо ошол светтердин, өңдөрдүн айкалыштарын карашып, анан кийин кээ бир ошол образдарга туура келчүдөй кылып сунуштарын айтат, ошентип ортодон стилисттердин жардамы менен жаралат образдар көбүнчөчү. Мен ошол сыртка чыккан сайын, мен келгенде, мен ушу өзүбүздүн ата-бабаларыбызга тазим этер элем да, дайыма тазим этем. Анткени бизде ушунчалык иреттүүлүк бар экен да, кыргыздардачы. Мен ошого таң калам да, бирөө кадимкиде отуруп алып үйрөтүп кеткендей. Ошол эле боз үйүбүздү алайлычы, мындай конструкция дүйнө жүзүндө жок, эч жерде жок. Же сиз көрдүңүзбү, мисалы, жок да андай конструкция, турабы? Азыр эми жанагы жаңыча технологиялар ошол конструкцияларды ойлоп таап өзүнчө өнүктүрүп атышат, турабы? Бирок байыркы доорлорду элестетсеңиз, байыркы доорлорду кандай гений адам ушуну ойлоп таптı экен. Мен азыркы убакка чейин таң калам да, ушул өзгөчө ачылыш жаралышка да, боз үйдүн жаралышы. Өзүнчө бир философиялык ойлору бар. Анан адамга жагымдуулугун эми айтпай эле коеюн. Мындан сырткары ошол ар бир жашына жараша ар бир адамдын өзүнүн орду, аксакалдын орду төрдү, аялдардын, эркектердин орду эки тарап болуп бөлүнүп турат. Жигиттин орду, баланын орду, кыскасы бардык нерсенин өзүнүн орду бар. Башка улуттарда андай жок да, столго келип олтурдуңбу, төр, ылдый, андай нерсе жок. Мен айтат элем, өзүңдүн улутуңду тааныбай туруп, өзүңдүн салтыңды билбей туруп, анан башка элдин салтын тутунганды мен билбейм. Мен оюмча маңкуртчулук деп ойлойм да. Жаңы технологияларды, нанотехнологияларды сөзсүз түрдө кабыл алышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда биз таптакыр ошол дөш алардын астында жоголуп калбаш үчүн биз өзөгүбүздү кармана жүрүшүбүз керек да. Турмушка чыкканда мен жашоомдо аябай чоң өзгөрүүлөр болду, аябай жакшы жаңылыктар болду. 3 жылдын энеси болдум. Мурдагыга караганда баягы жан дүйнөм тынчтанып калды, анткени жанымда менин ишенген жолдошум бар. Ал дайыма мени колдоого алып, менин жан дүйнөмдө болуп турган
баардык өзгөрүүлөргө күбө болуп жана өзүнүн кеңешин дайыма аябай берип турат да. Ошого мен сүйүнөм дайыма. Жолдошум буга чейин өзүнүн жумуштары бар болчу, баарын таштап Бишкекке келгенге туура келди да. Менин чыгармачылыгым үчүн мен ал жака бара алган жокмун ошкочу, анткени Бишкекке мен бияка көнүп калгам, бу жерде башында эле үйлөнөрдүн астында эле айткам мен бара албаймын депчи. Анан ошон үчүн жолдошума мен ыраазымын, ушу мени түшүнүп, мени колдоп жүргөнүнө. Чоң уулум азыр 13-кө чыгып калды, а экөө кичинекей, бирөөсү 1,5 жашта, бирөөсү эми араң 3 айлык болду. Чоң уулум аябай музыкалык даны жакшы, аспаптарда ойнойт, үйлөнмө аспапта, ооз комузда ойнойт, гитарада кызыгып, кыңгыратып жүрөт. Бирок эмнегедир азыркы учурда анын каалоосу мындай музыкант болуу же ырчы болуу эмес да, эмнегедир мен белгилүүлүктү каалабайм дейт. Эми балким күндөр өтөт, мезгил өтөт, балким ошол каалап, ошол өнөрдү аркалап калышы мүмкүн. Мен негизи эле каршы эмесмин. Кайсы өнөрдү аркаласа деле ошол өнөр ошол инсанга жагыш керек деп ойлойм да. Балам азыр ушинтип каткырат да, эртең менен да ушундай каткырат. Жашоом жаркып кетет да. Бала ушунчалык, билбейм, баланын эргүүсү башкача. Азыр экөө тең эле кичинекей да. Эки тарабыңдан бирөөсү араң апа дегенге жарады, а бирөөсү жылмайганга эле жарайт да, каткырганга. Ошентип мени кубандырып атышат. Анан билбейм, энелик сезим ушунчалык башкача экен да. Өзүңдү унутуп каласың, тим эле аларды көрүп, суудай төгүлүп түшүп каласың, билбейм. Бир башкача экен да. Жүрөгүңдө мындай, ички жан дүйнөңдө мындай башкача болуп кетет экенсиң да. Анан мен жолдошум айтып коет да, бала деген ушундай экен, жүрөгүң жарылып кетейин дейт. А эгерде ушул сезимди чиновниктерге берсе, анан бирок ошол сезим элге арналса кандай болот эле депчи. Сонун болот эле да, туура. Мындай эл дегенде жүрөгүң тим эле уйгу-туйгу болуп жарылып кете жаздап, бооруңа кысып, анда биздин жашообуз тез эле оңолуп кетсе керек эле. Сонун болот эле кызды болсомчу. Анан азыр эми жалаң уулдарды чоңойтуп атам. Анан жок дегенде өзүм үчүн деле кыздуу болгум келет да. Сырдашаарга, оюңду бөлүшкөнгө, кыз деген жарөкер болот, боорукер болот. Деги эле мен көп балалуу болгум келет. Бирок чыгармачылык мындай оңой эмес экен да, сен дайыма эле балдарды таштап коюп, ары бери баарын алып жүргөнгө көбөйгөндөн кийин ан сайын жоопкерчилик күчөйт экен да. Эми Кудайдын буйругу андай болот. Бирок ошол Кудай берсе, мен дагы 3 кыздуу болгум келет. Чынын айтайын, мамлекеттик иш-чараларда тойдогудай кылып жакшы төлөп бере алышпайт. Дайыма эле бизде мамлекетте акча жок, бюджетте аз, тартыш, колдоп койгула. Мамлекеттик иш-чараларда көпчүлүгүндө дээрлик биз бекер ырдап жүрөбүз. Эми сен ушул өлкөнүн атуулуу болгонуңдан кийин, мен ошонтип ойлойм да, ушул өлкөнүн атуулуу болгондон кийин дайыма эле акча дей бербей, иш-чараларда ар кандай жанагындай колдоо көрсөтүү максатында бекер ырдап бергенге туура келет. Анан эми элибизге ыраазы болот элем, биздин дайыма ушинтип колдоп, жакшылыктарында, тойлорунда чакырып жүрүшөт, ар кандай компаниялардын ачылыштарында мисалы. Мен Кыргызстанда өткөн 1-2 сынактарга катышкам да. Анан бизде билбейм, калыстык жок деп айтайын десең, мындай бир улуу адамдар отурса, аларды сындагың келбейт. Түшүнбөйм да эмнеге. Анан мен канча ушундай сынакка катышсам, көпчүлүгү эле ийгиликсиз болгон. Анан бир гана ошол баягы Жең Жогатанын чыгармачылыгына карата бир сынакка алгачкы ирет чоң сахнага чыкканда, ошондо мен гран-прини алгам. Анда мен атым чыга эле, бирок ушундай бир учурлар болгон да. Анан кийин ошол 1-2-3 сынакка катышканда көңүлүм калып калды окшойт аябай. Мен эми сыртка барып конкурстарга катыша элекмин да.
эгер сыртка барып конкурска катышсам анан кийин бизде калыстык жок же калыстык бар деп айтар элем да. Бирок Кайрат айтканына караганда балким чындап эле бизде калыстык жок окшойт. Анткени баягы жүрөгүм ооруп, аябай ичимден капа болуп, сынып ушундай болгон учурларым болгон да мындай. Бирок мен мүңкүрөп калган жокмун, дагы эле иштеп, дагы эле аракет кылып, ошондогу биринчи орунду алган, ошондогу гран-прини алгандарды мисалы көрбөй деле калдым да кээ бирлеринчи мисалы. Келечекте мындай чет жактан көп сунуштар болуп атат. Жакшы чоң иш-чараларга, фестивалдарга азыр буюрса, мына жаздын келиши менен аябай катуу киришип, Кыргызстандын жүзүн жакшы көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анан эми айтпай эле турайын, эми ошол учур келгенде анан ошол бышып жетилип, анан ошону жасап келгенден кийин анан силерге да мүмкүнчүлүк болуп калса, балким өзүм кабардар кылаттырмын.